Силер эмне десеңер, биз силер тараптабыз. Жакшы десеңер дагы, жаман десеңер дагы силер тараптабыз. Колдон келгенче силердин наказыңарды, өтүнүчүңөрдү аткарганга аракет кылабыз. Мына азыр биз немис компаниясынын өкүлү менен сүйлөштүк, сезим барды, улук барды, биздин диаспоранын жетекчилери барышты, сүйлөштүк. Договорду булар кынтыксыз кылып коюптур. Соттошсок деле мындай уткуда эмеспиз. Кеңештик. Анан мындай дейт бул киши. Эгерде кетебиз деп калсаңар 1 августка чейин 150 евро кош берейин дейт. Бул бир. Экинчиси, Улук мырза барып көргөздү, көңөрдүкүн 7 сааттан деп эсептеп койгон экен. Ашча суббота күнү иштегендер ашча иштеп койгонуңарды кайрадан эсептеп, эртең бүрсү күнү толугу менен эсептеп, ошо акча которомун дейт. Анан 150 күнү анан кошумча сааттарды. Кошумча сааттарды. Анан 150 адамдын 30-у документиңер булардын финанс органдарында кабыл алынган эмес экен, жана налог боюнча. Ошол 30-у чечилип калса, бизден көз каранды эмес дейт, аны бийлик органдары чечет дейт. Мен кийин ошол кайрадан эсептеп, ошол алынган налогду Бишкекке, Кыргызстанга которуп берем дейт. Анан эми азыр мен эсептеп айта албайм, бирок бир 500 евродан кем эмес мындай кошулуп калат экен. Арты 500 алды 900 еврога чейинчи. Эгер ушундай жасалып калган болсо, биздин эми колдон келген ошол болду. Анан 1 августка чейин жашаган жериңер бекер экен. Анан кете албай калгандар болсо ошого чейин, анткени билет ар кандай да, кымбат билет, арзан билет дегендей. Анда канчасына чейин деди, 10-на чейин? 5-6 эми билет. 5-6 күн билет алсаңар, ошо билет алганга чейин бул жерде да бекер өзүбүз төлөп турайлык дейт. Жумушу жок да. Жумушу жок да. Анан жок, жумуш таап мен кетем десеңер, документиңерди колуңарга 1-2 күндүн ичинде берем дейт. Эгер өзүңөр табылып калсачы, 1-2 күндүн ичинде жасап берем дейт. 30 араңардан 30 адам жумуш тапкан экен, 2 күндөн 4 күндүн ичинде мен документтерин тууралап колдоруна карматтым дейт. Анан ушундай кыскача бүгүнкү биздин жолугушуубуз. Эми мен дагы бир жолу мына силерге, ата-энеңерге, силер аркылуу башка жаштарга кайрылып койгум келет да. Договорду жакшы караш керек. Анан эптеп жетип алсак, анан ар жагыдан Кудай айтканы болор деген логика менен бул жакка келбеш керек. Эгер андай логика менен келсең, анда ошого чыдаш керек. Мен билем, мага да көп чыгышат. Эптеп кирип алсаң ар жагы анан бир нерсе болуп кетер деп деген логика менен жүргөндөр дагы көп. Анан мен албетте мен көрдүм, жашаган жерим мындай жакшы эмес. Силер жакшы эмес десеңер, мен жакшы эмес деп айтам. Башкача айтышым мүмкүн эмес. Бирок анткени ата-энелер угуп турат да. Бул жерде болгарлар жашап атыптыр, бул жерде румундар жашап атыптыр, бул жерде украинцтер жашап атыптыр, бул жерде арабтар жашап атыптыр, бул жерде түрктөр жашап атыптыр. Анан кийин баарына бирдей шарт. Алардын корпусу жакшы, кыргыздарды жаман корпуска киргиздин деп мен доомат кое алган жокмун. Анан болгону ушул дейт булар да. Мындан жакшы жерлерди көргөн мен. Эмне үчүндүр ушул Эсенгидан келгендерди ушундай жерге, ушул шаарда ушундай жерде жайгашып калыптыр. Бул бир заводтуку дейт. Ошондон алышыптыр. 15 доллар силер төлөп атырсыңар евро, үстүнө мен 6 евродон кошуп мен төлөп атам, 21ден ошо алгамар бир орунду дейт. Анан эми ушундай. Мен кетем, бирок Сезим менен Улук мырзага консулдун телефонун бердик. Тизмеңерди алабыз. Ким кеттиңер, ким калдыңар, мындай байланышып турайлы. Колдон келген жардамды беребиз. Анан биз кетип калсак, бул жерде биздин диаспоранын өкүлдөрү бар экен. Айттырбай эле өзүлөрү келип калды. Алар дагы суранабыз, мындай жардам берип турат. Мен күнүгө келе албайм, булар жакыныраак. Эгер бир ушундай окуялар болуп кетсе, силер жалгыз калбайсыңар.
Силерди келип сурап ала турган адамдар, элчиликте диаспоранын өкүлдөрү бар. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Оснобрук шаарынан. Канча километр бул жерден? 3 сааттык жол жүрдүм. 3 сааттык жол атайын угуп кабар алайын деп келди. Колунан келген жардамды берем дейт. Келгениңизге рахмат. Эртең менен эле уктум ошо жаңылыкты, мен дагы эртең менен угуп анан жүрөгүм чыдаган жок. Кандай канча болсо дагы бир элбиз, бир жербиз, бир жерденбиз. Жок дегенде мындай жумуш таап же башка жагынан да жардам бере алсам, үнүңөрдү угуп, сөзүңөрдү угуп бир караан болуп деле турайын деп келдим. Ошол. Рахмат. Колдоом ошол. Анда жакшы болуңуздар. Ошондо Самара эч кандай ответственность албап. Ал жак биз эми экиге бөлдүк маселени. Ал жак Кыргызстан мында эсептеше тургандар менен Кыргызстанды эсептешебиз. Бул жерде немис тараптан өндүрө турганды сүйлөштүк да буларданчы. Алар жөнүндө мен 16-сында июлда эле кат жазгам. Дагы жазам, талапты биздин укук коргоо органдары, эмгек министрлиги жана башка көзөмөлдөй турган органдар күчөтүш керек. Кошумча талаптарды кийинки жылкыга ушундай болуп калбас үчүн кошумча талаптарды коюш керек. Студенттерди так ачык айтып, студенттерди ата-энелерин алдабагандай кылышыбыз керек. Бул эми кийинки жылга. Быйыл болор иш болду. Күнөөлүүлөр жазасын алыш керек. Азыр дагы бир көйгөй чыгып атат да. Наркы 18-үйдү бошотуп койгула деп атат. Азыр башка бирөөлөр мындай.